Бирок мен азыр сиздердин көзүңүзчө мына мэриянын өкүлдөрүнө бир эки суроо берип коеюнчу. Булардын талашканында бир зеленый зона деп туруп бир нерсени кымчышкан да. Кичинекей 800 метрдик жолго. Ал жол тупиковый десе да болот. Ал жол барып туруп баягы каналга урулат. Ал жол эч качан ал жерде мондай машинелердин көп жүрүүсү болбойт. Же азыр госпожа Мун айтып кетти го, жолдун үстү стандартка жатат. Тиги кошуларга чейинки жер позволяет арыгын койсо дагы, тротуарын койсо дагы. Булардыкы бир кызык нерсе болуп атат да, зеленый зона дегенге мурда Союз маалында зеленый зона эл тарапта калган болсо, азыр булар зеленый зонаны тротуар менен чоң жолдун ортосуна чыгарып атышат. Максат эмне? Мен ошондуктан эми кичине көңүл буруп койсоңор, буларды 71 үй бар деп атат. Ооба, балким мен кызыктармын. Балким мен ошол жерде жашайм. Азыр булар эми мындай эми түшүнүп калышты окшойт. Биз бакытты сөзү сиз менен дагы бир жол барып келдим. Депутаттар келип атат деп, азыр булар эми бизди сотко берип, сот менен эми туура эле кетип атышат. Өзү ошондой болуш керек эле. Бирок ага чейин каалагандай кылып талкалап, заборлорду бала бакчага карабай, ал жерде кары, картаң элге карабай, эми каалаганын кылышты да. Азыркы күндө жол бүткөн. Жол бүткөндөн жолдон тиги үйлөргө чейин бир 3 метр жери бар. Жок, баягы 30 жыл мурун ээлеп алган, 30 жыл бет контролуна жүрдү дегенден кийин токтотуп койдук го госпожа Мунду. 30 жыл текшербей жүрүп, ал жерлер бир экинчи, үчүнчү кожоюнга сатылып кеткен жерлер. Бардыгы айтат, макул деп атат. Азыр сөзүн уксаңар, биз акча дагы топтоп берели ошол жерге. Ал зеленый зонаңарды башыңарга урасыңарбы деген адам жок. Эми менде суроо. Кимиңер жооп бересиңер, эмнеде экөө мылжыңдап күлүп отурасың, эки жаш бала. Мен көрдүм, мундун сүйлөп атканда аябай күлдүңөр да экөөң. Күлө турганда учур келет, ыйлай турганда учур келет. Шаарда канча зеленый зонаңар бар? Билбейсиңер. Чүй проспект боюнча канча зеленый зонаңар бар? Айткылачы, мен шаарда айтпай эле коеюн. Барбы жооп? Мэриянын өкүлдөрү ким? Мына сиз күлүп атсаңыз, тиги мун сүйлөп атканда күлүп отурдуңуз да мына жерде. Жаш бала экенсиң. Азыр бул боюнча сен мунду утасың. Билем, мэр экөөң көпөстүк кылып утасыңар. Бирок сен башка нерседен утуласың. Гүлгөнүң үчүн утуласың. Мылжыңдап отурасың, анау көйгөйдү айтып атат. 71 үйдө 5 адам жашаганда 300 мына Дастан Далабаевичтин электораты. Бул эл бул. А жерде байлар, кембагалдар эмес. Мага ушу суроого жооп берип кой, Чүй проспекттин канча зеленый зонаңар бар? Билбейсиң. Зеленхоз жооп берет ага. Белмирза аке. Сен вице-мэрсиң да. Мен вице-мэр эмесмин. Кимсиң сен? Транспорт департаментинин директорумун. Анда эмне Нусувалиев десе күлүп атасың? Ошону мен да түшүнбөй атам. Мен эмне аралашып айтып кой, тогда я не в теме. Ким жооп берет азыр менин суроомо? Сиз кимсиз? Вице-мэр Орунтаев. Ана ушул жооп бересиң. Анда кечирип турайм сени. Күлгөнүң туура эле бар. Бирок күлбөй отурмун. Бул 71 үй боюнча. Сен мага ал жөнүндө жооп бербе. Тиги айтчы, Чүй проспект боюнча канча зеленый зонаңар бар? Эми Чүй проспектисинде канча зеленый зона бар экени азыр эмне максат менен, ладно, эмне максат менен силер зеленый зона кылып атасыңар? Ошону айтчы. Зеленый зонаны силер ошо китайский гранттын негизинде проект менен чийилген бул проект. Бул бизге бюджеттен бир да сом кеткен жок. Бул гранттын эсебинен салынып аткан жол, гранттын эсебинен салынып аткан тротуар. Андан тышкары жанакы 71 үй бул муниципальный жерге чыгып кеткен үйлөр. Биз үйлөрдүн өзүнө тийишкен жокпуз, биз заборлорун гана алдырып атабыз азыркы күндө. Кое турем. Мен айттым го, мыйзамдуу силердин талабыңар. Бул муниципалдык жер деп атам, мен аны талашканым жок. Мен айттым, зеленый зона эмне кереги бар силерге? Бул проект менен ошондой проект менен буга чейин мына булар арызданып жүрүп, проектти оңдоого макулдук БГК берген. Ошондо силер токтотуп койгонсуңар. Эмне себептен токтоттуңар? Зеленый зонанын bir жерде uzun tuğrası 1 metre, bir жерде 5 metre kılıp atasыңар. Зеленый зонаңар бүт мусорный полигон болуп калган айылда. Үйрөтпөй отур. Сен ты же говоришь транспортник. Зачем ты туда лезешь? Жол салабыз да Эльмирза Ракич.
Жолду салганга эмне зеленый зона керек болады да. Эльмирза Ракиевич, уруксат берсеңиз, мен сиздин сурооңузга жооп берип коеюн. Ошо зеленый зона боюнча. Бул зеленый зона проект менен чийилген. Бул проекттер китайский грант менен ошол грантты берип аткан Кытай өкүлдөрү менен согласованиядан өткөн. Бул биз проектти изменение кылыш үчүн ошол Кытай өкүлдөрүнө кайрылышыбыз керек биз. Ошолордун гана уруксаты менен гана биз проектти Канаттандык, токтойт. бере алабыз. Канаттандык, токтой турсаң, бизде убакыт алба. Ал китайский не дедің, компания дедің бе? Аларың мақұлдығын берген, қағадың бар сенде. Или ты не в курсе. Тура зеленый зонаға ал компания ешқандай тиешесі жоқ. Алар жолды салыш керек, тротуарды салыш керек. Зеленый зона деген ал сілердің прихатыңар. Анан мейлі, бұл жөнді сұрау болбоду. Көрдіңер, сунушқа чечимге жазған жазық болла, бұл жооп бере албайт бұл бала. Эмне себептен эки тротуардын размери башка. Мисалы үчүн нечетный жагын силер тротуарды 1,5 метр алсаңар, четный жагын 2,5 метр алып атасыңар. Эмне себептен андай болду? Бул 2017-жылы проект бекилген. Түшүндүм. Ошондон бери каралып келатат. Ошондон бери мынакей ушу 3 жылдын ичинде, 3-4 жылдын ичинде бул проекттер бекилип, андан кийин салынып аткан нерсе. Былтыр дагы ошол проект биринчи фаза бүтүп атканда ошол эле көчөгө биздин мэриянын өкүлдөрү барып айтылган, өкүлдөр тарабынан айтылган, заборлоруңуздарды жылдырышыңыздар керек. Биз колубуздан келишинче жанакы капитальное строительство үйлөргө тийбегенге аракет кылып атабыз, Эльмирза Ракиевич. Үйлөргө тийбей ошол только жанакы заборлорун гана алып, ошол забор муниципальный жерде турган заборлорду алып, ошол жерге биз тротуар салалы деген эле оюбуз. Бенден биз кандайдыр бир баягы максат көздөп же. Рахмат. Көрдүңүз, сен жооп бере албайсың. Рахмат. Мен жооп берип, мен сизге толук жооп берип атам, сиз мага сөз бербей атасыз. Эльмирза Ракиевич. Сиз сөз бербей атасыз. Жооп берели десек сөз бербей атасыз. Жо, сен жооп бербей атасың, сен маалымат гана берип атасың. Эмнеге маалымат катары ошого жооп берип атам да. Макул. Макул. Дагы бир суроо берип койсом болобу? Тиги үйлөрдү бузбайбыз, үйлөргө тийбейбиз одан. Ал жерде чыгып кеткен үй жок. Речь идет о закрепленных участках по зеленой зоне. Көрдүңбү сен жалпы маалыматты айтасың, мына депутаттарды заблуждение вводишь. Менде бир сунуш бар. Ушу зеленый зона дегенди токтотуп койгонго бир добуш берип коюңуздарчы. Зеленый зона дегенде булар арыкты, баягы Молодая гвардия, жолда Чуй проспекти арыктар бар го, адам аттап өтө албайт. Ошондой арык заложение. Представляете? 800 метрлик көчө. Машина жүрбөйт. Эч кандай жерде кооптондуруу жок. Арыкты секирип өтө албай турган кылып коюшкан. Максат эмнеде? Мен ошону түшүнбөйм. Сен мага проект айтасың. Туура айтасың, мен айтам, силердин талабыңар мыйзамдуу, бирок негизсиз. Ел мен ойногула. Азыр мына комитеттин чечимине киргизебиз буйрса. Эгерде ушул күнгө чейин талкалап келсеңер, анан эмне чочуп кетип 21 менен сотко берип койдуңар элди. Ага чейин деле сотто жок эле талкалап атпадыңар беле. Биринчи сот. Билдиңер, мына комитет карайт. Силер өзүңөргө козыр кылып алып. Урматтуу вице-мэр, кичине мындай угуп туруп анан жооп бериңчи, өзүңүз тыгыла бербейчи. Я бул бала өтө неме бала экенсиң бала. Сен өтүшүң. Сизге сөз беребиз, кичине маданияттуу болсоңор, мен деле күтүп отурам. Мен деле жооп бере турган сөздөрүм бар. Менде сунуш комитетке, урматтуу комитеттин мүчөлөрү бүгүнкү чечимге ушул даже мына Шукурова деп жазалып алыпсыңар, вице-мэр. Кропоткина деп эски названиясы турат. Эмнени айтасың мындан башка? Шукурова деп айтылат бул көчөчү. Силер Кропоткина деп жаздың. Кропоткинадан алмаштырганда 5 жыл болду. Мен сунушумда ушул зеленый зона боюнча же бир токтотулсун деп, же болбосо кайта каралып чыксынбы деп чечим чыгарып бериңиздер, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. Себеп дегенде ал жерге барганда жагдай өтө кыйын, могул мундун безилип аткандагы ошончолук. Бул жакта бирөө жашаса аныкын тийбей коет экен, бул жакта бирөө жашаса аныкын тиет экен. Андай тандоо болбойт да. Мына тротуардын дагы көлөмдөрүчү, размерлери башкача да эки жактыкы. Калган көчөлөрдө бүт зеленый зона деп калтырабыз дегенде элдер чыгып бербей койду. Бербеди, мына Дружбаны айтып атышат, мен азыр Бектенова көчөнү айтам. Ал жерде эч кандай зеленый зона эмес, даже тротуары жок.
А бизде тротуарга Шукуровада 2,5-3 метр калып атат. Жок, аны да кыскартып туруп зеленый зона кылыш керек. Биз айтабыз, ладно, зеленый зона кыл, ну зеленый зонаны анда үй жака кылып кой. Ойлосоң зеленый зонасынан азыр калиткага жол кыласың, воротага жол кыласың, зеленый зонасынан эч нерсе калбайт да. Мен сунушуму бир добушка коюп коюңуз, анан кийин мен сага предупреждаю, сен андай күпүлдөбө. Башка жерде күпүлдөбө. Бул жогорку кеңеш. Мейли өзүңүз сыйлап алсаң, бизди сыйла. Сыйлаган келбесе сыйлатып алам. Булар сыйлатпаса мен сени сыйлатам. Сөзсүз. Түшүндүңбү? Баягы тиги балага туура эмес айтып коюп, буну күлгөнүң үчүн жооп бересиң деп көрсө, сен күлүп аткан турбайсың. Күпүлдөйсүң. Рахмат чоң. Рахмат, Элмир Аракиевич. Ушул боюнча мен бир эки сөз айтып коеюн дедим. Мен өзүм барып көрдүм да. Бүт зеленый зонаны кыйраттыңар да, бардыңарчы. Шаар боюнча кыйратып жүрдүңөр. Мына Элмир Аракиевич жакшы айтып атат. Мусорный полигон бүт зеленый зонаңар. Міне, жогорку кеңештин асын кыйратып койдуңарбы? Же тиги парктарды кыйратып койдуңарбы? Зеленый зонаны айтасыңар. Ошо проекттерди биз да өткөнбүз, башыбыздан өткүзгөнбүз. Ошо зеленый зоналарды бардым башка жака которсоңор болмок. Мына Элмир Аракиевич жакшы айтып атат. Жок десе, Кытайлар болуптур десе, силер болсо жок киргизебиз деп. А жерде ким жашап атканын дагы, мэриянын кайсы кызматкер жашап атканын да билебиз, чётный жагында. Келип алып башты орутасыңар бардыңчы. Токтот кылам андай баш орутмайды. Міне жол сол жака жылып кетет да, оң жактагы жашап аткан жашай бериш керек экен да. Элдин бүт арыз муун угуп туруп анан ишти кылсаңар. Эртең бүт недовольство мэриянын астына барсың, көрөм анан силер не болушуңардычы. Туура айтты Улукбек Зулукарович. İştebey tat деген эч ким жок силерде. Бирок кичине мыйзамдуу иштегиле да. Анан азыр бул жигит да вице-мэр мыйзамды аябай жакшы окуйт экенсиң, жакшы билет экенсиң, кесибиң юристпи? Эми биз 2 метр жер короонун алдындагы жерди эми аукционго коесуңарбы? Ошондой деп сунуш айттың да Дастан Далабаевич. Акылдуу боло бербесең эле. Эки түрү бар. Аукцион. Аларды бизге эмне үйрөтүп атасың? Отуруп алып эле өзүңөр ашыкча сүйлөп. Эч кимди үйрөткөн жерибиз жок. Айтып атпайдымбы? Мен Дастан Далабаевичтин арызына жооп бердим. Дагы кайша айтып атат мына. Биз болгону алдыдагы тротуарга чейин жерди аукцион коет экен, ага Фархат Аткабаевич, мен, анан Улукбек Ормонович барып катышыбыз керек экен. Бул ошентип атпайбы азыр? Чечимге жазгылачы бир нерсени сураныч. Рахмат. Элмир Аракиевич, кечиресиз, туура айтып атасыз. Мына аукционный положенияларды өзгөртпөйсүңөр. Эми 2 метр квадрат ошо үйдүн астында каякта аукцион, не абсурдный вещилерди айтып атасың. Ошо силер законодательный базаңарды кичине баягы өзүңөрдүн постановленияларды өзгөртүп алсаңар, жигиттер. Жооп берчи, жооп бер. Мен бул жерде айтып аткан жерим положениянын негиздерин айтып берип атам. Положениянын негиздеринде аукцион аркылуу алса дагы болот. Анан жанакы дополнительный земельный участок деп айткан жерим бар. В виде дополнительный земельный участка дагы алса болот. Бул это уже без проведения аукциона. Эки түрү бар деп көрсөтүп айтып берип атам. Бул жерде мен болгону Дастан Далабаевичтин суроосуна гана жооп бердим. Эч кимди сындаган жана үйрөткөн жерим жок. Бенден болгону Дастан Далабаевич предложение кирип атат, ошону карап көрөлү. Жана жарандарга биздин мүлктү башкаруу департаментине кайрылуусу боюнча дагы айттым. Жана ошол жерди кантип алаардын түрүн айтып берген эле жерим бар. Аны түшүнүп атабыз, ошону чөз, аукционду азыр ушул кишилердин чыры боюнча болуп атат да, туурабы? Аукционду айтпай койчу. Барбы жолу, ошону чечебиз деп кой, туурабы? Ошого жооп берип атабыз, болгону биз ошого жана жооп берген жерибиз. Эми бияктан чынын айтканда мындай болуп атат да, урматтуу депутаттар, ачыгын айтыш керек. Бенде ошол Шукуровада Элмир Аракиевичтин үйү бар. Бар. Ошол себептен азыр мынакей ошо үй жөнүндө сөз болуп атат. Биз айтып атабыз, үйлөргө тийген жерибиз жок, болгону заборлорду гана алып атабыз. Биз муниципальный жерди бошотуп берүүсүн гана суранып атабыз. Иним. Мен айттым го мен үйүм бар деп. Сен эмне жаңылык кылып айтасың? Мен дагы айтайын, мен үйүм бар ал жерде. Сен ошо менин үйүмө кол салып атасың. Сиз сиздин үйүңүздө кол салган жериңиз жок. Вице-мэр. Бул мени баягы колхоздун метод менен элге ачык жарыялаган. А жерде менин үйүм бар.
Şükür ve 166. Daha ne de aytayın sana? Аны эмне жарыялап атасың берип отуруп алып? Могун bir жашың канчада сен? Суроо бул. 34'tü. Biz ойлойбуз, мына жаштар келсе, жаштар баардыгыңларды, момундай жаштардан коркуш керек. Бул азыр бизге убада берди, айтып атат, карасак болот деп, карай албайт. Буну азыр барганда мэр чокусу да чыгат. Бул барып мактанат, мен Элмир Акичтин абийирин ачтым, ошол жерде үйү бар экен. Элмир Акичтин үйү бар үчүн силер сотко кайрылдыңар. Эрде Элмир Акичтин үйү жок болгондо мындай кылбайт элеңер силер. Мен аны дагы клубже билем. Ушул үйдү баштагыла дегениң дагы турасыңар бардыгы. Бардыгы менин үйүмө карап турат. А менин үйүм алды менен ти жолго чейин 3 метр жер бар. Сен айырга жашыл зонаны тыгамдап атасыңар, көрөбүз. Элмир Акич, булар ойлоп атат. Шаарда жашабайбыз депчи. Шаардык тургундар бийликти берген силерге керек болсочу. Ушул бийликтин бардыгын ушул тургундар берип атат бизге. Керек болсо ушул биздин кыйындарыбыз. Елді тимеле ызылдатасың бардың. Не өзің келіп қалдыңбы? Бізге үйрете тургандачы, биздин жашоону өтүп алгын сен. Кая шайтышып отурасың берди? Кичине маданиятыңды жогортсоң, каякта келип каякта отурганыңда билип алгын. Ар бир кишинин артындачы 20 миңден шайлоочусу бар. 5 адамды башкара албай отурасыңар бардың. Бир көчөнү чече албай. Бұл боюнчачы, урматтуу депутаттар, азыр транспорт боюнча 3 адам жазылыптыр, сүйлөйбүз депчи. Bundan кийин транспортты дагы мен ушу Бахрин Валиевичтин сунушун колдойт элем. Транспорт боюнча дагы мына тиги шаарда болуп аткан ушундай наразычылыктар боюнча элдин бүт чындыгында жалоптор аябай көп. Заявленияларчы. Ушуну боюнча өзүнчө бир комитетти чоң залда өткүзүп, макул ошол бардын чыгырып туруп, бунун точкасын койбосок болбойт. Бүгүн неприкасаемый окшойт бу мэриячы. Тигинисин өздөрү билбейт каякта жүргөнүн. Вице-мэрин. Силерге деле управа табылат. Эч переживать этпегиле. Кезектеги сөз суроо бериш үчүн Азыр немен 34 жаштагы жигит колуңан келсе азыр туруп менден кечирим сурап кой. Эгер келбесе бала, я мен сага угроза эткеним жок, ол сөзүң жөн калбайт. Элмир Акич, катуу айтып алсам кечирип коңуз, ошо сиздерди биз сыйлайбыз, бирок бул жерден биздин дагы ошо сизден кечирим сурап атам, сизден. Кечирим. Мен сизден улуу катары атам менен тең киши катары сизден кечирим сурайм. Уруксат берсеңиз. рахмат.